урматтуу келиндер, мына сиздерге отдельный бир рахмат айтып коеюн. Мындан ары ден соолукта болуп, балдарды жакшылап өстүрө бериңиздер. Канчалык көбүрөөк биздин балдарыбыз көп болсо, ар бир үй бүлөдө жок дегенде 5-тен 6-дан бала болуш керек. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстан жөнө-жөн өнүгүп кетпейт. Ар бир үй бүлөдө 5-тен 6-дан бала болуш керек. Раз турмушка чыктыңбы, раз үйлөндүңбү, жашың барбы, ден соолугуң жакшыбы, төрөгүлө. Көбүрөөк төрөгүлө, көбүрөөк балдарды көбөйткүлө. Так. Калганын бардыгын биздин кызматкерлерибиз силерге камсыз кылып берет. Үйдү да камсыз кылышат, айлык акыны да камсыз кылышат, бардыгын камсыз кылып беришет. Булардын колунан келет. Ал эми мен айтып ушундай бир кайрылып жүрөм ар дайым эле. Үй бүлө негизги биздин максат деп. Себеби биздин кызматкерлердин арасында дагы үйлөнбөй жүргөндөр бар. Турмушка чыкпай жүргөндөр бар. Өткөндө бир чоң процент болуп кеткен экен, ошол боюнча айттым эле. Бардыгыңар турмушка чыккыла, үйлөнгүлө деп. Жумуш деп жүрүп, үй бүлөнү унутпагыла. Себеби үй бүлөсүз, бала чакасыз келечек болбойт туугандар. Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, сөзсүз түрдө турмушка чыгыш керек. Жана көп балалуу болуш керек. Көп балалуу болуш керек. Биздин мамлекетибиз мына азыр 7 миллиондон ашып калдык. Кудай калса тез аранын ичинде 10 миллион болушубуз керек. 15-20 миллион болушубуз керек. Ушул бул жердеги мамлекеттердин арасында биз саны жагынан дагы, күчү жагынан дагы калып кетпешибиз керек. Бул сиздердин милдетиңиздер, урматтуу биздин келиндерибиз. Эгер мындай катуураак же мындай орусча айтканда грубыйраак айтып койсом, капа болбойсуздар. Рахмат баарыңыздарга.